Саламатсыздарбы, урматтуу радио кармандар. Сиздер угуп жаткан 91 жаштыгындагы Алай жаңырыгы радиосу. Сиздер сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан кезектеги чыгарылышын тыңдай аласыздар. Ыйлап басылмак. Аялым айтканымды аткарды. Кызым чынында эле таекесине баратам деп ойлоп, кубанып, ары бери чуркап. Аны колунан жетелеп, мурдатан казып даярдап койгон бир аңгектин жанына алып келдим. Ага, аңгекти карасаң, дедим. Эмеле ылдый карап жатканда, аны бир тээп аңгекке түшүрүп жибердим. Бирок бир колу менен аңгектин жээгин кармап асылып калды. Бир жактан жанталашып жатат, бир жактан "Атаке, үстүң булганып калды" деп кийимимди тазалаганга аракеттенип жатты. Мен буга карабастан, аны дагы бир жолу тээп аңгекке түшүрүп, тирүүлөй топуракка көмүп салдым. Сахаба муну айтып жатканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жана жанындагылар эчкире ыйлап жатышты. Бирөө "Сен Аллахтын элчисин эмнеге капалантып жатасың?" дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайра баштан "Дагы бир жолу айтчы" дейт. Ал киши окуяны дагы бир жолу айтып берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көздөрүнөн сызылган жаштары куттуу сакалынан ылдый агып жатты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам трагедиялуу окуяны кайра айттыруу менен төмөнкү нерсени айткысы келип турду. Мына, силер исламдан мурун ушундай болчусуңар, кайра айттыруу менен исламдын силерге берген адамгерчилигин дагы бир жолу эстетейин дедим. Ошол учур, мынакей, дүйнөгө ошол улуу зат келе жаткан эле. Дүйнөнүн түшүнүк, ой жүгүртүү жолун өзү менен бирге алып келген нур аркылуу өзгөртүүчү теңдешсиз инсан, Аллахтын соңку элчиси саллаллаху алейхи вассалам келе жаткан эле. Жиндер жана инсандарга түбөлүк бакыт жолун көрсөтүүчү Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келе жаткан эле. Биздин замандын 571 жылы 20 апрелде Пил окуясынан 50-55 күндөн кийин ай календар боюнча Раббиюл Аввал айынын 12 түнү, жуманын 1 күнү таң агарып келе жатканда, Меккеде жөнөкөй бир үйдө Аалам мырзасы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келди. Ушул учурдан тарта бүткүл Аалам кайгы капаларын унутуп, ченемсиз кубанычка бөлөндү. Караан түндөр заматта нурга бөлөнгөндөй болду. Бүткүл Аалам бир ооздон "Ай күндөн ажар талашкан, арбалды нурга жер асман" деп жар салып жаткан эле. Апасынын сөзү боюнча, жер жүзүндө башка эч бир энеге насип болбогон, теңдесиз сый урматка арзыган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын апасы ал окуяны мындайча баяндайт. Боюма бүткөнү 6 ай болуп калганда, түшүмдө алдыман бир адам чыгып: "О Амина, билесиңби, боюңда ааламдардын мырзасы бар. Төрөгөндөн кийин ысмын Мухаммад деп кой, жана муну эч кимге айтпа" деди. Ошол убакытта келди. Кайнатам Абдулмуталип Каабага таваф кылууга кеткен эле. Үйдө болчумун. Бир убакта кулагыма укмуштуудай бир үн угулду. Көргөнүмдөн улам денемди муздак тер басты. Бир аппак куш учуп жаныма келип, канаты менен аркамды сылады. Мен андан корккон жокмун. Карасам, бир ак кесе тола шербет турат. Кесени алып, ичип бүтөөрү менен мени кандайдыр нур каптады. Ошону менен Мухаммад дүйнөгө келди. Бактылуу эне пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулгандан кийинки болгон окуяны мындайча айтып берет. Көзүм көргөнү батышта бир байрак, чыгышта бир байрак, жана Каабада бир байрак. Төрөт аяктаган эле. Ымыркайга караганымда ал саждада, колдорун көккө жайып тургандай. Ошол убакта бир ак булут түшүп, баланы каптагандай болду. Кандайдыр бир үн угулду. Чыгыш батышты кыдырткыла, дайраларды кездиргиле. Жан жаныбарлар Мухаммеддин аты менен, заты менен, сыпаты менен таанышсын. Бир аздан кийин булуттар көздөн кайын болуп кетти. Шифа жана Фатима айымдын көргөндөрү. Ааламдардын мырзасы саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келгенде, бактылуу энесинин жанында Абдурахман бин Ауфтун энеси Шифа айым менен Усман бин Абул Астын энеси Фатима айым дагы бар болчу. Төрөткө жардам берген Шифа айым мындай дейт: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам туулган убакта мен да ошол жерде болчумун. Кулагыма Аллахтын ыраазычылыгы үчүн анын үстүнө болсун" деген үн угулду. Күн батыш менен күн чыгыш арасы нурга толуп, алыскы Рим улуктарынын кээ бир сарайларын көрдүм.
Андан кийин Аллахтын элчисин саллаллаху алейхи вассаламдын кучагыма алып эмизе баштадым. Өзүмдү адаттагыдан башкача сезип, денем титирей баштады. Жана көзүм караңгылап кетти. Баланын көздөн кайын болгонун гана сездим. Бир үн «Кайда кетти?» деп сурады. «Чыгышка алып кетишти» деген жооп келди. Бул сөздөр эч эсимден чыккан жок. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн пайгамбарлыгын жарыялаган кезде жетип келип, биринчи мусулмандар менен чогуу ыйман келдирдим. Фатима айым ошол ыйык түндө төрөт болгон үйдүн ичи нурга толгондугун, жана көктөгү жылдыздардын үйдүн үстүнө түшө тургансып өтө жакын келгендигин айткан. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир касиети дүйнөгө сүннөткө отургузулган жана киндигинин кесилип түшүшү менен эсептелет. Далысынын ортосунда так жүрөк тушунда пайгамбарлык мөөр белгиси бар эле. Ал мөөр кызыл түстүү, көлөмү кекиликтин жумурткасындай эле. Бул мөөр узак мезгилдерден бери адамзат күтүп жүргөн эң акыркы пайгамбардын касиеттүү белгиси болчу. Сахабалардан Саиб бин Язид бала кезинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын далысынын ортосундагы пайгамбарлык мөөрүн өз көзү менен көргөнүн баяндайт. Азирети Али да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дене түзүлүшү жөнүндө баяндап келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кең далылуу эле, акыркы пайгамбар болгонунун белгиси катары далысынын ортосунда пайгамбарлык мөөрү бар эле, дейт. Абдул-Муталибке жеткирилген сүйүнчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келген учурунда чоң атасы Абдул-Муталиб Каабага жакын жерде Курайштын улуктары менен сүйлөшүп отурган. Ага сүйүнчү кабар жеткизилгенде Абдул-Муталиб абдан сүйүнүп, бир заматта нурдуу небересинин жанына жетип келди. Кучактап, өп жыттады. Андан кийин уулу Абу Талибке тапшырып жатып, «Бул бала сага Аллах тарабынан берилген аманат. Бул баламдын атак-даңкы чексиз болот», деди. Абдул-Муталиб бул кубанычтуу ишти жөн калтырбай, ааламдардын мырзасы төрөлүп 7 күн өткөн соң, төөлөрдү, малдарды сойдуруп, Мекке калкына 3 күн сый тамак берди. Балага ат коюлду, Мухаммед. Атайын сый тамактардан кийин балага кандай ат коюлсун деп чоң атасынан сурашат. Ал мындайча жооп берет: Мухаммед. Эмне үчүн ата-бабаларыңын биринин атын койбостон ушул ысымды койдуң деп сурашканда, Аллах жана адамдар аны даңазалашы үчүн деп жооп берди. Мухаммед абдан даңкталган, даңазаланган, макталган деген мааниге келет. Чынында ааламдардын мырзасы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Алла Тааланын, адамдардын жана периштелердин теңдесиз мактоо даңазаларына арзыган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз инсан. Анткени ал мындай даңазалоого, кадыр-баркка жана сый-урматка татыктуу эле. Бул мактоолор менен сүйүүгө ал теңдессиз ыйманы, илими, ибадаты, ыкыласы, такыбалыгы жана эң көркөм адеп аклагы аркылуу ээ болгон. Ошондуктан анын сыйлуу, даңазалуу бийиктигине бул дүйнөдө эч ким жете алган эмес, жете да албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келгенде пайда болгон таң калыштуу окуялар. Ааламда эң улуу окуя катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келүүсү экендиги талашсыз. Анткени ал жаратылыштын башат эле. Аалам ээси Алла Таала анын келишин белгилебеген болсо, ааламда адамзат да жаралбайт болчу. Ошондой эле сыноо дүйнөсүнүн эшиги да ачылбайт болчу. Бүткүл ааламга пайгамбар болуп келүүчү улуу инсандын дүйнөгө келген учурунда акыл эстүү адамдарды ойго салып, шыктандырчу бир топ укмуштуу окуялардын жарыкка чыгары табигый көрүнүш эле. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келген мезгилде ааламда төмөнкү окуялар болуп өттү. Ал дүйнөгө келген күнү бир жылдыз туулду. Жөөттөрдө бир нече аалымдар бар эле. Алар өз китептеринен Аллахтын элчисинин саллаллаху алейхи вассаламдын жакын арада дүйнөгө келерин билишчү. Жылдыздар аркылуу алдыда боло турган окуялар жөнүндө кабар айтууга алар уста эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулган убакта жаңы бир жылдыз жаркырап чыгып, жөөт окумуштуулары ал жылдыз аркылуу акыр заман пайгамбарынын дүйнөгө келгендигин алдын ала билишкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын белгилүү акыны Хасан бин Сабит разияллаху анху бул окуяны мындайча баяндайт. Менин 8 жашка толгон кезим эле. Бир күнү таң аткан кезде жөөттөрдүн бири: «Эй жөөттөр,
деп кыйкырып жатты. Жөөттөр эмне болду? Эмне мынча ызычуу салып жатасың? Деп анын айланасына топтолушту. Ал жөөт мындай деди: Белеп койгула. Ахматтын жылдызы бул түнү жанды. Ахмат бул түнү дүйнөгө келди. Тарыхчы Ибн Саад бул окуя жөнүндө мындайча баяндайт. Меккеде жашаган бир жөөт бар эле. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү таң атары менен Курайштардын алдына келип сурады. Ушул түнү урууңарда бир бала төрөлдүбү? Курайштар билбейбиз деп жооп бергенден кийин ал мындай деди: Баргыла, барып сурагыла, издегиле. Ааламдын элчиси ушул түнү төрөлдү. Даласында белгиси болуш керек. Курайштар барып сураштырып келишип, жөөткө кабар беришти. Бул түнү Абдулладан бир уул дүйнөгө келиптир. Даласында бир белгиси бар экен. Жөөт барып пайгамбарлык белгисин көрдү. Андан кийин акылын жоготкон эмедей мынтип кыйкырды: Пайгамбарлык эми Исраил уулдарынан кетти. Курайштарга ушундай бир мамлекет келет. Кабары күн чыгыштан күн батышка чейин жетет. Бул күнү көк асман жаркырап, жанган сансыз жылдыздары менен кошо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келишин кабарлап жатты. Мадайиндеги Персия өкүмдары Кисранын сарайынын 14 төрөөчү кыйрады. Аалам сүйүктүүсү саллаллаху алейхи вассалам туулган күн болчу. Убакыт ченеми төрөт учуруна келген кезде терең уйкудагы Мадайын шаары жүрөктүн үшүн алган добуштан ойгонуп кетишти. Өкүмдары менен кошо калкы да дүрбөлөңгө түштү. Болуп өткөн окуя алар үчүн өтө коркунучтуу эле. Анткени шаардын өкүмдарынын сарайынан 14 төрөөчү талкаланып кыйрап калган болчу. Ошол түндү алдастап коркуу менен өткөргөн Персия өкүмдары Кисра таң атаары менен мамлекетинин улуктарын топтоду. Кеңешменин негизги маселеси катары түнкү болуп өткөн окуя каралды. Кисра таажысын кийип тактысында отурган. Кеңешме башталарда алыстан жан аракетке түшүп чапкылап келген бир атчан кандайдыр бир кат алып келди. Катта Истахрабатта миңдеген жылдар бою алууланып жанып турган оттордун өчүп калгандыгы жөнүндө кабар берилген эле. Бул кабар Кисранын коркунучун жана таңдануусун ого бетер күчөтөт. Ошол убакта кеңешмеде отурган Персиянын башкы диний ишмери Мубазан сөз алып, ошол түнү көргөн түшүн айтып берет. Мен түшүмдө жүздөгөн төөлөрдү көрдүм. Алдында алкынып чапкан араб аттары Дижла суусун кечип өтүп Персия чегине киришти. Кисра ошол кезде чынчылдыгы жана адилеттүүлүгү менен элге белгилүү болгон бул диний ишмердин көргөн түшүнүн чоң мааниси бар экендигин баамдады. Ачуусу келип, көңүлү бузулуп турду. Ушул түштүн маанисин аягына чейин билгиси келди. Ал илим, билимине ишенген Мубазандан сурады. Анда бул эмнени түшүндүрөт? Анын жообу кыска жана нуска болду. Арабтар тарабынан өтө маанилүү иштин башталаарынан бир белги болсо керек. Кисра мындан соң Даро Хира аймагынын башчысы Нуман бин Мунзирге кат жазып, ал жактан суроолоруна жооп бере алгыдай билимдүү бирөө болсо өзүнө жөнөтүүсүн буйрду. Нуман катты алган соң маселенин өтө зарыл экендигин түшүнүп, Абдул Масих аттуу билимдүү адамды Даро Мадайинге жөнөттү. Келген адамды өкүмдөр кабыл алып, болуп өткөн иштерди ага түшүндүргөн соң, буларды чечмелеп берүүсүн суранды. Абдул Масих ал маселелер жөнүндө Кисрага толук чечмелеп берүү колунан келбей турганын айтып, Шам жергесине жакын Жабия деген жерде жашоочу таякеси Сатихтин гана ал иштерге жооп бере аларын түшүндүрдү. Ошону менен Кисра барып Сатихтен туура жооп алып келүүгө Абдул Масихтин өзүн милдеттендирди. Шам жергесинин атактуу илимпозу болгон Сатих сөөк устукансыз кептенген, мойну жок чаначтай чулуу эттүү, көрүнүшү шумдуктуу, көп жашаган адам эле. Дайыма чалкасынан жата берчү. Бир жерге алып барыларда түндүктөй түйүлүп калчу. Келечек тууралуу айткандары төп чыккандыгы менен ошол кезде далайга даңкы кеткен. Абдул Масих тоо таштарды басып, далай жол жүрүп, таякеси Сатихке барат. Ошол учурда Сатих оорудан башын көтөрө албай, өмүрүнүн акыркы күндөрүн жашап жаткан болчу. Кала берсе, эриндерин эбиретип сүйлөгөнгө да дарманы жетпей, келген адам менен саламдашып сүйлөшө алган жок. Бирок Абдул Масих болгон окуяларды түшүндүрүп айткан соң өзгөрүү пайда болду. Өлүмдү күтүп үлдүрөп алсыз жаткан Сатих дароо көзүн бакырайта ачты да, көрдү көздөй эмес, жашоону көздөй кайра кадам койгонсуп, жан алакети менен бакырды. О, Абдул Масих,
Кудайдын аяны көп окулат турбайбы? Мындан кийин Асанын ээси пайгамбар болуп жөнөтүлдү. Сама ва өрөөнүн суу каптады. Фарстардын оту өчтү. Эми Шам жергеси да Шам эмес Сатих үчүн. Ушуну эсиңе түйүп ал. Замандарга өкүмү жүргөн нукура өкүмдөр ушуну каалады. Келген пайгамбар менен пайгамбарлык чынжырынын эки учун туташтырды. Сатих терең дем алган соң мындай деп кошумчалады. Сасанийлерде кулаган тирүү өчтөрдүн эсебинде өкүмдар келет. Андан соң өкүм ордун табат. Бул сөздөрдү эптеп айтып бүтөөрү менен кудум ушул милдетти гана күтүп жашап тургансып, жан үзүп акырет жайды көздөй сапар тартты. Чынында эле өчпөс нурду ааламга алып келген улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келип 67 жыл өкүм сүргөн 14 өкүмдардын башкаруучусунан кийин атактуу Кадиссия окуясында Персия мамлекети мусулмандардын аймагына кошулду. Каабанын ичиндеги айкелдердин көпчүлүгү кыйрады. Курайш бутпарастары жер жүзүндө Алла Тааланын бир гана жаратуучу экендигин айгинелеген жер бетиндеги алгачкы болуп курулган ибадат жай Каабаны кара түнөккө айлантып, ар кандай айкелдер менен толтуруп, ошолорго сыйынышаар эле. Ошол убакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дүйнөгө келиши менен ошол айкелдердин көбү ордунан 100 төмөн кулап түшкөн. Бул окуя дүйнөгө келген Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын эң негизги милдети жахилияны жок кылуу жана бир Алла Таалага ишенүү байрагын орнотуудан кабар берген. Дүйнө буга да күбө болду. Ошол сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыска убакытта Каабаны жансыз айкелдерден тазалагандай эле көңүлдөрдөгү караңгылыкты да ислам иманы менен тазалады. Миң жылдардан бери өчпөй күйүп турган мажусилердин оту бир заматта өчүп калды. Мажусилер бул отко Аллахка сыйынгандай сыйынышчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келери менен бул от океан толкундары каптагандай бир убакта эле өчүп калды. Демек, дүйнөгө көз жарган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айкелге, отко сууга сыйынычулукту да жок кылуу менен жер жүзүн аты заты бир болгон Алла Тааланын нуру менен жарык кылмак. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөгө көз жарган түнү жогоркулардан башка көптөгөн таң калыштуу окуялар көрүнгөн. Мисалы, Табария аймагындагы Ыйык көл деп саналып жүргөн атактуу Саба көлү бир заматта суусу тып-тыйпыл кургап калган. Батыш менен чыгышта кичинекей бир ооз үйдөй жаркыраган нур көрүнгөн. Самава өрөөнү менен кошо Самава шаарын сел каптап, андагы жашоочулар тоолордун башына качып чыгышкан. Көк асмандан түнү бою жерди көздөй жыбыраган жылдыздар төгүлүп, жаап тургандай көрүлдү. Кыскасы, ошол кезде чейин көрүлбөгөн, же өтө сейрек көрүлгөн бул таң калыштуу окуялардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн учурда болуусу, албетте, кокусунан эле болбогону айкын. Ал окуялар бул ааламга улуу пайгамбардын келе жатканын кабарлаган ишараттар эле. Наристелерди сүт энеге берүү салты. Меккенин абасы дайыма ысык болуп турар эле. Өзгөчө наристелерге жакпайт. Алардын чың ден соолукта чоңоюшу үчүн шарты ыңгайсыз. Жайлоодо болсо таза аба, таза суу, аба ырайы да бир калыпта болуп турчу. Андан тышкары жайлоодо жашаган уруулардын тили бузулбай, таза сакталган. Тилдик өзгөчөлүктөрүн таза сактап келген эл адеп ахлагы жагынан да башкалардан айырмаланып турган. Мына ушул себептерден улам Курайштын улуктары жана тургундары балдардын ден соолугу чың болуш үчүн жана бузулбаган араб тилин жакшылап үйрөтүш үчүн жайлоодо жашаган аялдарга акча төлөп бактырышчу. Бала 2-3 жылдын аралыгында кээде бир нече сүт энеге берилчү. Бул себептен жайлоолордо турмуш тиричилик өткөргөн уруулар, анын ичинен өзгөчө Саад бин Вакыр уруусу жылына Меккеге келишип, жаңы төрөлгөн балдарды өстүрүп, тарбиялоого жайлоого алып кетишчү. Бани Бакыр аялдарынын Меккеге келиши сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Сувайба деген аял эмесчү. Ошол мезгилде Саад уулдарынын журтунда аба ырайы өтө ысык болуп, мурун болуп көрбөгөндөй кургакчылык өкүм сүрүп жаткан. Кургакчылыктан келип чыккан түшүмсүздүк уруунун элин бир топ эле мөңдүрөткөн. Төөлөрү, эчки койлору арыктап, сүт бербей калган. Мындай оор шартка карабастан Бани Бакыр уруусунун аялдары эмизе турган наристе таап, эптеп жан багуу максаты менен Меккеге келишет. Келген аялдардын бирөөнөн башка баардыгы
өздөрүнө эмзе тургандай бала табышат. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жетим болгондуктан эмизүү акысына аз акча алып калабыз деп аны эч ким алгысы келбейт. Меккеге кечигип келген, тартынчаактыгы, тазалыгы, тарбиялуулугу менен өз уруусуна барктуу Халима аттуу аял бар эле. Күйөөсү менен кезектеше жалгыз төөгө минип келгендиктен кечигип калышкан. Ал келгенде Меккенин жаңы төрүлгөн наристелеринин баардыгы келген аялдар тарабынан бөлүштүрүлүп бүтүп калган. Бул окуяга Халиманын күйөөсү да капа болот. Бир күнү улгайган адамга жолугат. Ал адам сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абдул-Муталиб эле. Бири-бирин издеп жүрүшкөндөй тиктеше туруп калышты. Абдул-Муталиб: "Сен каяктансың?" деп сурап жиберет. Аял: "Бани Саад урусунанмын" дейт. "Атың ким?" "Халима". Абдул-Муталиб: "Жакшы" дегенден кийин терең дем алып, сөзүн андан ары улайт. "Эй Халима, менин жетим бир неберем бар. Саад урусунун аялдарына көрсөтсөм алышпады. Сен ал балага сүт эне боло аласыңбы? Балким, ошол баланын аркасы менен бакытка жетерсиң." Халима күтүлбөгөн сунуштан кооптонсо да, журтуна куру кол кайткысы келбеди. Ошондуктан сунушту кабыл алды. Бирок күйөөсү менен кеңешип, уруксат алууну туура тапты. Күйөөсүнө барып: "Эмизгенге бала таба алган жокмун. Бирге келгендердин ичинде колум бош, кайткым келбейт. Аллах үчүн мен ошол жетимди алайын" деди. Күйөөсү Харис да анын пикирине кошулат. "Каршы эмесмин. Жараткан ал аркылуу бизге берекет жана байлык берер." Ошентип, алар Абдул-Муталибтин жанына келишет. Абдул-Муталиб аларды ээрчитип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын нуру төгүлгөн Аминанын карапайым үйүнө келишет. Халима пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын баш жагына келди. Нурдуу наристе жүндөн жасалган аппак бир кездемеге оролуп, магдырап уктап жаткан эле. Айлана ажайып болуп, наристенин сүйкүм жыты жыттанып турду. Халима ушул бөбөктүн нурлуу жүзүнө биринчи караганда эле таң калып, аны ойготууга да көңүлү кыйбады. Сүйүнүчү койнуна батпай турду. Бала таба албай кыйналып жатканда ушундай сонун наристени жолуктурушу эмне деген бакыт. Халима көпкө күтпөй ааламдын улуу пайгамбарынын саллаллаху алейхи вассаламдын жанына келди. Төшөктүн учун акырын көтөрдү. Кебезден жумшак, кардай аппак, гүлдөй жыпар жыттанган колдорунан бешенесинен мээримин төгө жыттады. Ошол убакта улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да көздөрүн ачып, Халиманын жылуу мамилесине ууртунан жылмая жооп бергенсиди. Бири-бирин түшүнүштү. Бири бала таба албай кайгы капага баткан эле. Экинчиси аялдар тарабынан четке кагылган, бешенесинен нур чачырап турган наристе. Алла Таала экөөнү тең сүйүнүчкө бөлөдү. Биринчи береке. Эми нур жүздүү бала Халиманын кучагында эле. Бирок бир нече күндөн бери сүткө толбогон эмчектери баланы колуна алаары менен сүткө толуп ийип турду. Болуп өткөн окуяга Халиманын акылы айран болуп, күйөөсү Харис да таң калып жатты. Оң эмчеги ааламдын улуу пайгамбарынын оозунда, сол эмчеги анын эмчектеш бир тууганы болгон Абдулланын оозунда болчу. Мындан кийин аалам мырзасына саллаллаху алейхи вассаламга Халима дайыма оң эмчегин эмизмекчи болду. Төөнүн желиндери сүткө толду. Халима нур жүздүү баланы кучагынан түшүрбөстөн, ошол замат Абдул-Муталиб жана Амина менен коштошуп, Меккеден өз үйлөрүн көздөй бет алышат. Халиманын кубанычы койнуна батпай, булут менен бирге учкусу келди. Түндөсү Харистин үй бүлөсү Меккенин сыртында түнөп калышат. Эртең менен Харис төөлөрдү сааш үчүн туруп, желиндерин караса, баардык төөлөрдүн желиндери сүткө толуп калыптыр. Буга таң калыштуу окуя жөнүндө ал ошол замат Халимага кабар берет. "Эй Халима, сен куттуу, ак жолтой наристени алыпсың." Халима күйөөсүнө кошумчалап: "Аллахка шүгүр, мен да ошондой болушун каалайм" дейт. Мекке эми артта калган эле. Халима ингендин үстүндө, кучагында аалам мырзасын саллаллаху алейхи вассаламды алып баратат. Дайыма өз тобунан артта калып жүргөн, алсыз күчсүз арык төөгө эмне болгонун ким билсин. Бул эмне деген тездик? Төө желдей журтуп баратты. Таптакыр башка төөгө айланды. Тобундагы баардык унааларды артта калтырып, алдыга чыкты. Бул күтүүсүз окуя Халиманын жолдошторун да таң калтырып: "Эй Абу Зуайптын кызы, бизди эмне күтпөй бара жатасың? Минген төөң өгүнү минген төө эмес го?" деп сурап жиберишти.
Төө ошол эле болчу. Бир гана айырмасы, азыр үстүндө башка бирөө бар эле. Мына ошондо Халима досторуна мындай деп жооп берет. Жок, ошол эле инген. Мен аны айдактаган да жокмун. Өзүнөн өзү ушундай тез кетип баратат. Мен да буга таң калуудамын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Саад уулдарынын журтунда. Бул табышмактуу окуялардан кийин Халима күйөөсү экөө өз журтуна барышат. Эми нур жүздүү аалам мырзасы саллаллаху алейхи вассалам Саад уулдарынын журтунда багууда болчу. Ошол убакта Саад уулдарынын аймагында өтө катуу кургакчылык өкүм сүрүп турган. Талаалар кургактыктан берекеси кетип, кудуктар, булактар суулуп, заты жок, аты гана калган болчу. Жайылган малдар арыктап, жерде тура албай, көтөрүм болуп калган эле. Бирок эми баардыгы башка нукка өзгөрдү. Улуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кадам койгон үй бүлөнүн турмушу күн санап өзгөрө баштады. Азыраак эле мурда жээлге от таппаган малдын карды тоюп, желиндери сүткө толуп, берекеси ашып ташып турду. Халиманын үйү берекеге толуп турду. Өрөөндүн айрым адамдарын дагы эле болсо кургакчылык мөгдүрөтүп, кыйынчылык заманда жашап жатышты. Мал арык, сүт чыкпайт, азык-түлүк өтө кемчил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жетимдеп албагандардын турмушу кыйындагандан кыйындай берди. Жергиликтүү калк бул абалга таң калуудан башка эч нерсеге акылы жетпей, Алла Тааланын сырына маани бере алышкан жок. Баардык күнөөнү малчыларга коюп, аларды урушуп күнөөлөп жатышты. Барып көргүлө, Халиманын койчусу койлорунун кантип тойгузуп жатканын. Басып бара жатканда желиндеринен сүт тамчылап турат. Кем билет? Алар койлорун кайда жайып жаткандыгын. Силер да барып, малды ошол жерге откозгула. Ал эми койчулар болсо, кожоюндардын мындай жемелеринин туура эместигин беш колундай билишер эле. Халиманын малдары оттогон жер, алардын кой баккан жеринен эч кандай айырмасы жок болчу. Кожоюндары бир жолу алардан мындайча сурашты. Анда эмне үчүн силердин малыңар ачкачылыктан араң басып жүрүшөт? Алардыкы эмне үчүн андай эмес? Бирок койчулар эмес, кожоюндар да бул суроого жооп таба алышпайт болчу. Албетте, мунун бир гана себеби Халима менен анын күйөөсүнөн башка эч кимге маалым эмес болчу. Койчумандар келип себебин сураганда, ал аларга төмөнкүчө жооп берет. Бул нерсе жайытка же дагы бир нерсеге байланыштуу эмес. Бул иш жараткандын сырларынын бир сыры. Баары биз Меккеден келерибиз менен башталды. Бул сөздөрдөн алардын эч кимиси эч нерсе түшүнө алышкан жок. Калп түшүнбөгөн сыр мындайча эле. Ааламдын жалгыз ээси болгон Алла Таала эң жакшы көргөн кулу болгон пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды үйүндө сыйлуу конок кылгандыгы үчүн Халиманын үйүнө мээримин төгүп, сый урмат тартуулап жаткан эле. Халима күйөөсү экөө муну эң жакшы билишчү. Ошол себептүү нур жүздүү баланы өзгөчө багышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энесине алынып келиниши. Баккан аялдардын эмизген наристелерин кайра кайтарып берүү убактысында келип жетти. Ошону менен бирге аны багып чоңойткон, өз уулдарынан да артыгыраак сүйгөн Халиманын көңүлү кайгы капа каптады. Себеби баланы энесине кайтарып берүү убактысы келген эле да. Халима да эми өзү баккан баланын бейиш жыттанган жыпар жытынан алыс калат болчу. Бирок убада боюнча баланы Меккеге алып келип, энесине тапшыргандан башка чарасы жок болчу. Өз энесиндеги сүтүн эмизген экинчи энесинин көңүлү суз тартып, ал эми өз энесинин дүйнөсү сүйүнүчкө толгон эле. Бири өз уулун алганына сүйүнүп, экинчиси андан айрылганына күйүнүп жанып турду. Ошол убакта сүт энеси Халиманын оюна бир илхам келип, чын дили менен мындайча сунуш кылды. Мага уулуңарды дагы бир нече ай жанымда калтыра аласыңарбы? Мен бул ысык Меккенин ар кандай жугуштуу ооруларынан коркуп жатамын. Бул сунуш жана сураныч чын дилден эле. Анын сөздөрү оозунан эмес, чын дилинен чыккан болчу. Азиз эне Амина бул жоробкер жана ыкыластуу өтүнүчкө каршы тура албай, Халиманын сунушуна макул болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрадан Саад уулдарынын журтунда. Халима максатына жеткен эле. Тилегинин аткарылышына көңүлү көтөрүлүп, баланы алып кайрадан журтуна кайтты. Ааламдын улуу пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам эми эмчектеш бир тууганы болгон Абдулла менен бир козуларды кайтарууга чыга баштады. Улуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар дайым көк асманга караар эле. Кандайдыр ал жактан бир нерселерди күткөндөй кунт коюп тигелчү. Асмандан бир колу сунулуп,
аны чексиз ааламга алып кетчүдөй сезилчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын башынан кандайдыр бир булут кагылып, аны күн ысыгынан коргоочу. Ал сүйлөгөндө анын ар бир сөзү салмактуу, мазмундуу эле. Анын сүйлөгөн сөзүнөн эле жөнөкөйлүгү, зиректиги, оор басырыктуулугу, эң сонун тарбиясы көрүнүп турчу. Корбулары да аны менен абдан жакын дос болгонго аракет кылышчу. Ошентип, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Саад уулдары журтунда жашоосун эркин жана көңүлдүү өткөрүп жаткан. Урматтуу радио каармандар, ошону менен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын куттуу өмүр баянынын кезектеги чыгарылышы соңуна келип жетти. Уктурууну даярдаган Абдурахман Абдибалиев. Саламатта калыңыздар.